Assalamu алейкум, урматтуу кадырман көрөрмандар. Бүгүн биз өзгөчө каарманыбыз Рустам Ибраимов аттуу каарманыбыз жөнүндө сөз кылабыз. Бул каарманыбыз жаш жагынан эле майыптык көйгөй менен мына ушундай колунун оң колу иштебесе дагы үй бүлөсүн багууга аракет кылып, өз ак эмгеги менен иштеп акча таап келет. Мына ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздө бул каарманыбызды жөн жерден тандап алган жокпуз. Бул жөн гана силерге реклама кылуу же бирөөнү басынтуу же жакшы кылуу же жаман көрсөтүү эмес. Бул биздин кайрымдуу коомдук фондубуздун мына ушундай кыргыздын ар бир атасы биздин атабыз деген уран менен өзүбүздүн атабыздай, өзүбүздүн байкебиздей көрүп, биз дагы жардам колун сунуп, жардам берели деген максат менен келип отурабыз. Анда эмесе сиздердин кызматыңызда да чоң кошулбой батырсын болсо көрсөтүүсү. Мында биз менен бирге болуңуздар. Улуу жаратуучу Аллах Таалабызга чексиз мактоолорду, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам дубаларды айтуу менен урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү көрсөтүүбүзгө назар салыңыздар демекчибиз. Жараткан оору берсе ага адамзат шүгүр кылып, бул жашоонун жакшы көзирмемдерин өткөрүп калууну максат кылып жашап келебиз. Бирок айыкпас, жана так диагнозу табылбас дарттын түпкүлүк сырларын бир гана жараткан билип, ал оорунун качан айыгып, качан кайра ооруп каларын билбеген талма оорусу көпчүлүк инсандардын түпөйүн бузуп, пайдасы жок жаткан сынган буюмдай сезилип калат эмеспи? Жада калса инсандар да жардам бере албай, шалдырап эс учуңду жоготуп жаткан учурда бир гана жараткан башка эч ким оюңа да келбейт. Айтайын дегеним, бүгүнкү каарманыбыз Рустам Ибраимов 1979 туулуп, алыскы Баткен облусунун Лейлик районунун Актерек айылынын уулу болот. Бул байкенин тагдыр жолу татаал болуп, 1,5 жашынан эле оорусу башталган. Өзүнүн айтымында менингит оорусунан улам дейт. Талма оорусу эле эмес, майыптык көйгөй курчап, жан дүйнөсүн тарытып, өзүнүн келечек кыялы министр болуу кыялына дал ушул оорусу тоскоолдук кылгандай. Үй бүлөдө бир кыздын атасы Сокулук районуна караштуу Комсомол айылында эскирген 2 бөлмөдө турушат. Бирок биз баралы дегенибизде каарманыбыз жумуштамын, аялым да жумушта, иштеген жериме келгиле деп чакырды. Алгач жетекчибиз Азамат Байматовго айтсам, эмне болгон каарман экен, деди. Түшүндүрүп айтканыман кийин боорукер жетекчи, тартып кел, жардам берип коелу, деди. Бошобой жаткан операторубузда бошоп жолубуз болуп, көптөн бери көрүүчүлөр да тагдыр сыноосу көрсөтүүсүн күтүп калышкан чыгар. Мен дагы эс алуудан кийин бул жумушумду сагынып калганга, кеч кирип күн суугураак болгонуна карабай, дароо жөнөп калдык. Барсак каарманыбыз Ош базар жакта туш тарабы тосулбаган жерде суусундук, майда барат нерселерди сатып олтуруптур. Камерага сүйлөгүм келбейт, уялам деп сүрдөнүп, көп сурообуз жоопсуз, кээ бири кыскача жооптор менен да уланды. Анда сөздү азайтып, каарманыбызга кезекти берели. Атым Ибраимов Рустам Манапович, 44 жыл туугамын. Семьям бар, бир кызым бар. Аялым Шведияда иштейт. Жаш кезден болгон, муңдурундан болгон. Жаш кезден бери Кудайга шүгүр, өзүм катымды өтөлгөнүм басып. Мага жаш кезимде менингит оорудан болгон жамасы. Менингит оорудан болуп, менингит оору же майып кылат экен, же эме болот экен. Кудайга шүгүр, ошодон бери жүрөм. Башталгандан кийин эле болгон. Колдорубуз кыйшайбы өздөрүнүн? Колдорубузду көргөзсөз камерага. Ушинтип көк тартып турат, Ооба. Бир нерсе да кармай албайсыз. Жок. Күч жок, эчтеке. Тиги сол колуңуз менен эле иштейсиз. Сол колум менен кылам ишти. Өзүңүзгө көнүп калган. Көнүп калганымда ооба. Канча болду бул жумушта баштаганыңызга? 15 жылдан ашып калды бу. Ушул жерде иштейсиз. Ооба. Ушул месседен жылбай эле, анан канча төлөйсүз аренда? Аренда төлөбөйм, мындай терпөөрөн тазалап эле. Ким төлөп берет аренданы? Казан университетинде бүт. Ошо мындай эле терпөөрөн тазалап эле отур деген. Ошо түзөп. Эгер сыр болбосо, күнүнө канча каласыз? Күнүнө жалгыз
200 сом, 300 сом tamam. Hazır soda деле жоқ, киши деле жоқ, конкуренция бар, өжеттер бар. Ошо суу, анан тамеки, Су местагасыз. газеталар бар ошол. Кантадан жатасыз? Газеталарды 20 сомдон сатам. Бул кантадан алып келесиз? 10 сомдон, 15 сомдон алып берем, 20 сомдон сатам. Жалаң суу, мороженое жок. Жоқ, мороженое жоқ, су. Қаншадан легенда. суларыңыз? Суларды, легендаларды 20-25тен сатам, литринен. 05-лерини 20-дан сатам. Полторашкаларын 30-дан сатам. Кактан алып келесиз буларды? Столный деген базар бар бул жердечи. Октуй, ошол жерден алып келем. Доставка өздөрү кылабы же сиз алып келип атасызбы? Жоқ, өзүм алып келем. Бир колдоп көтөрүп, Өзүм алып келем. Бүт баарын өзүм кылам. туугандарыңыз барбы? Туугандарым бар. Ата энеңиз, Ата-энем бар. Кайерде турушат алар? Алар электе туруп. Сизге мындай жардам берип, берме болгондар барбы? Туугандарда. Ооба, бар. Туугандарым жардам колунан келсе жардам берет, азыр турмушта шартка байланыштуу болуп калса берет. Жардамчы. Артым азыр кыйын болуп калбадыбы азыр жашоочу. Туурабы? Сиз ошондо канча жашыңызда болду бул эме? Жаап бересиздар. Жабет. Алты. Канча жашыңыз? 3 жашымда болгонумда. Башка окуган жоксуз? Жок, азыр жок. 7-8 класска чейин окуганмын. Мектепте? Ооба, мектепте окугам. Андан башка медресе эмелерде иши канча бир тууганым дедиңиз? 3 окугам. Алар каерден ушул жөнүндө кыскача айтыңыз. Бул жерде менен кийинки карындашым Сокулукта жашайт. Ал Семенный. Анан эки иним бар, ал Москвада. Москвада иштеп жүрөт. Бир карындашым бар, айылда. Ал Семенный. Өздөрү. Сизи бул жактан келишиңиз жардам бериши көмөк же только өзүңүзгө чын иштейсиз? Өзүм жалгыз иштейм. Кызыңыз канча жашта? Кызым 4-класс бүтүп 5-класс болду. Ал үйдө эле. Окуп атабы мектепте? Ооба, мектепте окуйт. Дагы сизде мисалы бул кесипте мындай күйүктөр кабыл алсаңыз сиз дагы кайсы мындай келечекте эмне болгон кесиптин ээси болот деңиз, кандай кыялдарыңыз бар эле ошол жөнүндө айтсаңыз. Ден соолугум жакшы болгондо жакшы иштеп, жакшы бир окуу жайларга тапшырып. Ошо эмне болууну кыялдап элеңиз? Эме. Министр болгум келет. Бул место эмес го, жакшы место болсо, товарым көбөйтүп, ошол жерде окуушумду кылып, эчкимге көз карап. Ооба, ошондой жакшы бул жерден керектен нерсе. Болсо да эле. Бул жерде эле жакшы. Мага ушул жактан алам. Мында сырткаркы убакта дагы эмне жумуштарды кыласыз? Эмне өнөрчүлүктөрүңүз бар дагы? Өнөрчүлүгүм жок. Үйдө майда чүйдө иштерим улама көрөтүм да. Мал багасызбы? Жок, мал жок, малым жок. Үй чарбачылыгын майда Мен ушул Бишкек шаарында жашайм. Атын алсам, бул Руслан Димен 10 жыл болуп калды, жакшы тааныйм. Ушул жерде тоолор болгону эле 6-7 жыл болуп калды. Ушундай намыскөй, мыкты жигит экен, үй бүлөсү бар, балдары бар, кыздары бар. Ошолорду багуунун үстүндө биздин кээ бир жакшы 4 мүчөсү аман жакшы жигиттерибиз кайыр сураганда уялбай кайыр сурап жүрөт. Бул бала өз аракети менен, өзүнүн күчү менен үйүн, балдарын окутуп, үйүн жашай кетип туруп атат. Бул балага өкмөттөн жардам болсо чын эле аябай жакшы болмок эле да. Ошол жардамды эми билбейм каяка бар. Өзү да арып чуркаган, бери чуркаган жигит эмес экен. Таң атпай келет, күн капкараңгы болгондо жерден келет. Көрүп туруп просто жүрөгү ооруйт да.
Анан эми буга өкмөт жардам кылган болсо жакшы болот эле. Азыр бир алыс айылга барып, Карл Маркс менен ошол жака барып келип атат. Комсомол, Комсомольский айылга барып кайра келет. Жүргүзелим. Ушундай бизге кошулган майыптарга, инвалидтерге колунан келген жакшылыктарды, акчаларны жардам кылганыңардан кылышыңарды мен чын жүрөгүмдөн суранам. Bunu şuttup Жактан Московскийден местодан айдап келип, бул жерге коюп, суу салып, кабыштырып, анан кетем. Светке акчасын төлөйм айга. 300 сом, 400 сом чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, кайдыгер карабаган боорукер мекендештер, сиздерди бүгүнкү каарманыбыз Рустам Ибраимовдун жогоруда видеосун көрүп жашоо шарттын, ден соолугунан кабардар болдуңуздар деп ойлойбуз. Жардам колун сунсаңыздар деген ниеттебиз. Төмөндөгү номерлерге байланышып койсоңуздар. Таланттуу каармандар үчүн 707 33 56 40 номерлеринде күтөбүз. Сиздерди терең урматтоо менен кызматыңыздарда Чолпон Шонкоева, Тилек Айталиев, Каныбек уулу Али Акбар Атайын кайрымдуу бол коомдук фондунун медиа порталы үчүн даярдалды.